Достор, бул сабакта HTML-деги элементтерге кайсы бир аталыштарды берүү ыкмаларын жана ошол аталыш аркылуу CSS-тен ошол элементтерди стилдөө жолдорун карап өтмөкчүбүз. Биз өткөн сабакта айтып өткөнбүз. Ошол мисалы футердын ичиндеги параграфты стилдеп жатканда же болбосо ошол артикль headerдин ичиндеги параграфты стилдеп жатканда айтканбыз. Биз бул аркылуу HTML-дин структурасына өзүбүздү көз каранды кылып жатабыз. Андан кийин ошол HTML-дин ичиндеги кайсы бир структурадагы өзгөрүүлөр боло турган болсо, биз анын аркасында CSS-бизди дагы өзгөртүүгө дуушар болуп, кайсы бир мындайча айтканда ыңгайсыз жагдайды жаратышы мүмкүн деп маалап өткөн болчук. Эми келиңиздер достор, ушул Асан Усенов тарабынан даярдалды деген тексттин мисалында биз кайсы бир элементке аталышты берип, ошол аталыш аркылуу кайсы бир селекторду жазып, аны стилдеп өтөлүк. Келиңиздер достор, мен аны үчүн ушул article header p деген селекторду комментарийге калтырып алайын. Бул кодду биз өчүрүшүбүз керек биринчи кезекте. Анын үчүн backslash белгисин басып, звездочка же болбосо жылдызча белгисин басып жаза турган болсок, комментарий ачылат дагы. Комментарийди жабыш үчүн ошол эле жылдызчаны жазып, backslashты жазып туруп сактай турган болсом, менин кодум иштебей калат. Өзүңүздөр байкагандай, аталган текст биздин башка параграфтардагыдай стилди алып калды. Эми келиңиздер, ушул текстке кайсы бир аталышты берелик дагы, ошол аталыш аркылуу муну стилдейлик. Анын үчүн index.htmlге барабыз достор, аталган текстти табабыз. Ал ошол 45-чи саттагы текст экен. Достор, кодду кароо ыңгайлуу болуш үчүн келиңиздер ушул Explorer деген иконканы басып, муну катып коелук. Эми достор, бул жакта HTML-деги элементтерди атоонун эки негизги жолу бар. Ошол негизги жолдун биринчиси бул идентификатор деп аталат, же болбосо кайсы бир ID. ID аркылуу биз кайсы бир элементтерге аталышты бере алабыз дагы, бирок мунун өзгөчөлүгү ID бир эле жолу аталыш катары ошол элементке бериле алат. Биз башкача айтканда ID деген мындайча айтканда аталышты, кайсы бир аталышты эки жолу колдоно албайбыз баракчанын ичинде. Келиңиздер, ID-ни көрсөтүп кетейин, кандай жазылат. Аны биз атрибут катары аныктайбыз. Ошол P элементинин ачуучу тегинде ID деп жазам дагы, барабар белгисин жаза турган болсом, ушундай тырмакчалар ачылат дагы. Келиңиздер, бул жарга ошонун аталышын берелик. Кыскасы, мен ушул аталган бөлүнгөн параграфты ID деген мындайча айтканда атрибуттун жардамы менен author деген атты бердим ушул текстке. Эми мен ушул аталышты бердим да, мен ушул аталыш аркылуу CSS-тен аталган текстке кайрылып, мен ага кайсы бир стилдерди бере алам. Аны кылыш үчүн эң биринчи кезекте хэштег белгисин жазабыз достор. Анан баягы ID-нин атын жазабыз. Ал author болчу достор. Андан кийин тармалгачыларды ачып жабабыз. Ошол жерге келиңиздер, font style italic деп сактай турган болсом, мен ушул аталган Асан Усенов деген текстим курсивке айланып калды. Жана башкача айтканда мурунку тест параграф деген текстибиз бул italic деген стилди алган жок. Биз башкача айтканда author деп атаган HTML-деги элементке эле кайрылып, ошол атайын стилди бир гана ушул элементке колдонуп жатабыз. Кыскасы, бул абдан ыңгайлуу жолдордун бири болуп эсептелет достор. Келиңиздер достор, бул эми бай экинчи катардагы маалымат да, основной мындайча айтканда негизги маалымат болбогондуктан кийинки стилди жазып өтөлүк бул жакка. Аны жазыш үчүн келиңиздер, бул текстке 18 деген пикселдин өлчөмүндө берип өтөлүк. Анын үчүн font size деп жазабыз достор. Андан кийин 18 пикселге чектеп коебуз. Текстибиз бир аз кичигирээк көрүнүп, мындайча айтканда көзгө жагымдуураак болуп калды башка тексттерге салыштырмалуу. Эми достор, бизде дагы экинчи стилибиз бар болчу, ал ошол футердин ичиндеги кайсы бир текст. Ал ошол баардык укуктар корголгон жана копирайт белгиси, программачынын журналы деген текст болчу. Көрүңүздөр достор, ушуну дагы кайсы бир ID-ни берип стилдей кетелик. Келиңиздер достор, бул 39-чу саттагы башталып жаткан стилди комментарийге курчап туруп, бул кодду деактивация кылалык дагы. Анын үчүн мисалы комментарийлерди жазуунун эң оңой жолу бар достор. Visual Studio Code'да
Ан үчүн жөн гана ушул стилдердин бардыгын орусча айтканда выделение кылып белгилеп аласыз дагы. Control кнопкасын басып туруп, backslash'ты баса турган болсоңуз, өзү автоматтык түрдө комментарийге урчалып калат. Комментарийди алыш үчүн кара эле ушул аталган текстти бөлүп алып, Control'ду басып, backslash'ты бассаңыздар, кайра ордуна келип калат. Муну сактай турган болсок, биздин footer'деги параграфтын стилдери жоголуп калды. Келиңиздер эми footer'деги параграфка ID идентификатор аркылуу аталыш берелик, достор. Ал аталышты келиңиздер copyright деп атайлык. ID барабар copyright деген бул көчүрүү укуктары деп которулат, достор. Эми мен ушул copyright деген аталыш менен аталган параграфка кайрылышым керек CSS-тен. Ан үчүн хэштег белгисин жазам дагы copyright деп кайрылам. Тармалгычларды ачып туруп, ал жака келиңиздер. Бул жакта ошол font size 16 деп турат. Ушул стилди бул жака берип өтөлүк. 16 пиксель. Сактай турган болсом, бардык уктар корголгон деген сөз 16 пикселге айланып калды. Мына ушул жердеги боштукчаларды алып коелук, достор. Кодду бир аз ирекке келтирип. Эми, достор, андан кийин биз ушул жерде байланыштуу макалалар дегендеги кайсы бир тизмектерди көрүп турабыз. Бул тизмек негизи UL unordered list деген тизмек, кыргызча которгондо иреттелбеген тизмек. Анан биз ушул жерде кайсы бир чекиттерди көрүп турабыз, жана кайсы бир тексттерди көрүп турабыз. Аз келиңиздер, достор, ушул автор Мирбек Атабеков дегендин мындайча айтканда шрифтинин өлчөмүн кичирейтип, жана муну бир аз калыңыраак тамгалар менен белгилеп өтөлүк. Ал үчүн биз билебиз, достор, төмөндөгү нерсени кылып өтсөк болот. Биз бул жерге барабыз дагы. Мисалы мен бул жака биз үйрөнгөн ID-ни колдонсом болмок турабы? Ушул жерде мисалы автор Мирбек Атабеков деп турбайбы? Ушул жерге ID-ни берип, ID барабар related author десек болот. Related author деген байланышкан автор. Анан ушуну бул жердеги калган эки параграфка колдонуп өтсөм болмок. Бирок, достор, биз билебиз, сабактын башында айттык, ID деген аталышты же болбосо идентификаторду биз бир гана элементке колдоно алабыз. Бир нече элементке кайсы бир ID-ни, окшош ID-ни колдонуу, мындайча айтканда, уруксат эмес да. Мисалы, биз окшош эле related author деген ID-ни башка калган эки параграфка колдонуу идик. Муну кылган болбойт, достор. Ошондуктан мен сиздерге азыр ушул элементтерге аталышты берүүнүн экинчи ыкмасын үйрөтөм. Ал класс деп аталат. Классты колдонуш үчүн биз ID деген ордуна класс деген эле белгини жазабыз, сөздү жазабыз, достор. Келиңиздер, бул жактан дагы өзгөртүп коелук. Класс менен ID-нин айырмасы, ID-ни биз бир гана жолу колдоно алабыз баракчада, кайсы бир аталыштагы ID-ни. А классты болсо, кайсы бир аталыштагы классты биз бир нече жолу башка элементтерди колдоно алабыз. Мисалы, related author деген класстын аталышын биз ушул Мирбек Атабековго, Динара Акуловага жана Нурлан Насипке колдонуп отурабыз бул жактан. Мунун баардыгын сактайм дагы, достор. Келиңиздер, биздин текстти ушул класстарга кайрылып стилдеп өтөлүк. Биз билебиз, достор, идентификаторлорду ошолорго селектор кылып кайрылыш үчүн биз хэштег белгисин жазганбыз эң биринчи тамга катары, белги катары. Класстарга кайрылыш үчүн биз чекит белгисин жазабыз дагы, достор. Анан ошол класстын атын жазабыз. Биз билебиз, анын аты related author болчу. Тармалгычларды ачабыз дагы. Анан келиңиздер, бул жактан font size деген сыпатты аныктоо аркылуу ага 18 пиксель деген өлчөмдү берелик. Негедир биздин стилибиз иштебей калгандай, достор, менин оюмча биздин классыбыздын аталышы туура эмес болуп калды окшойт. Келиңиздер, дагы бир карап өтөлүк бул жактан. Көрдүңүздөрбү, бул жакта туура эмес жазылып калыптыр. Real tet деп жазылып калыптыр. Ошон үчүн кайсы бир аталыш туура эмес болсо, биз ага кайрыла албай калабыз. Ошондуктан бул жактагы текст, могу аталган текст 16 пикселге алмашкан жок өлчөмү. Келиңиздер, муну оңдойлук. Related деп аталыш керек.
а тамгасын бир аз арыраак чылдырышыбыз керек экен. Эгер сактай турган болсом, көрүңүздөр достор, ушул аталган 3 текст бул негизги параграфтын өлчөмү 22 пиксель болчу. Ага салыштырмалуу кичирээк болуп аныкталып калды. Достор, келиңиздер биз дагы кийинки жаңы сыпатты үйрөнөлүк. Ал font weight деп аталат, достор. Font weight бул англис тилинен мындайча айтканда шрифттин салмагы деп которулат. Биз бул жерге кайсы бир номерлерди аныктоо менен тамгалардын калыңдыгын аныктасак болот. Азырынча биз цифраларды бербей эле жөн эле bold деген сөздү беребиз. Bold бул мындайча айтканда калың, чоң дегенди билдирет. Эгер муну сактай турган болсом, биздин ошол класс аркылуу аталган 3 текстибиз калыңыраак текст болуп аныкталып калды. Достор, келгиле дагы кийинки мындай оңдоп түзөө иштерин жасап өтөлүк. Ал төмөндөгүдөй болмокчу. Ушул байланыштуу макалалардагы 1, 2, 3 ушундай чоң чекитти алып салалык CSS'нин жардамы менен. Аны мен төмөндөгүдөй tag selector аркылуу кылсам болмок. Биз билебиз, ушул 3 элементтен unordered list деген тегтин ичинде жайгашкан. Мен ушуга кайрылып туруп, бул дагы сиздер үчүн жаңы сыпат болуп эсептелет, достор. List style деген атайын сыпат бар, ушул тизмектерге колдонула турган. List style none деп жаза турган болсом, ушул жердеги мурунку чекиттердин бардыгы алынып калат. Бирок, достор, биз билебиз, эгер мен бул стилди комментарийге курчай турган болсом, дегедир болбойт атабыз, кайра кылайын. Комментарийге курчап туруп сактай турган болсом, ушул вебти үйрөнүүнүн 5 себеби деп бул жака биз 5 тизмекти аныктап койгонбуз. Бирок мен ушул чекиттердин ушул байланыштуу макалалардан эле жоголуусун каалайм, а бул жактагылар калуусун каалайм да. Ошондуктан URL тегин колдонуп биз проблемабызды чече албайбыз. Ошондуктан, достор, келиңиздер класс деген нерсени колдонуп, сиздер өз алдыңарча бир гана ушул байланыштуу макалалардын бөлүмүндөгү ушул 3 чекитти жок кылыңыздар, көрүнбөгүдөй кылып. А үстүдөгү болсо көрүнгүдөй болсун. Азыр сиздер видеону паузага коюп, өз алдыңарча кылганга аракет кылып көрүңүздөр, достор. Ошондон 1-2 мүнөттөн кийин сиздер менен чогуу мындайча айтканда менин чечимимди карап өтөбүз. Анда эмесе келиңиздер, достор, сиздерге өзүмдүн чечимимди көрсөтө кетейин. Биз билебиз, биз ушул аталган 3 элементти стилдейгибиз келип атат. Биздин стилдөбүз ушул 3 чекитти алуу, аны жок кылуу да. Бирок ошол эле учурда могу үстүдөгү 5 тизмектин чекиттери ошолбойдон калыш керек. Аны үчүн мага кайсы элементтерди стилдөө керек боло турган болсо, мен ага мисалы класс менен кайрылсам болот, достор. Класс деген атрибутту жазып, ага аталыш берсем болот. Аны үчүн төмөндөгүдөй нерселерди жазып алсак болот, достор. Related деген аталышты, related деген эми байланыштуу деген сөз да, кыскартылып ушундай атты таңдап алдык. Эми ушул related деген ат аркылуу биз CSS-тен чекит белгисин жазам дагы, класстын атын жазып, тармалга ушуларды ачабыз, анан биздин элементтерге кайрылабыз. Биз билебиз, ушул 61-саттагы list style'нан чекиттерди жок кылып көрсөтпөй коет. Ошон үчүн list style дейбиз дагы, ага none деген маанини беребиз. Ошондой кыла турган болсок, биз каалаган максатыбызга жеттик, достор. Үстүдөгү тизмекте чекиттер сакталып калды, астыдагы да болсо көрүнбөй калды. Достор, сиздерде азыр бир нече суроолор пайда болуп калышы мүмкүн ушул сабактын жүрүшүндө. Эң биринчиден эле биз кайсы учурда класстарды колдонушубуз керек, кайсы учурда ID-ни колдонушубуз керек. Мисалы, мен бул жерде related дегенди колдонуп турабы, класстын аталышын. Бул бир эле жолу колдонулуп жатат, класс боюнча, баракча боюнча мен муну деген ID катарында эле колдонсом болмок. ID-ге алмаштырып, бул жактан чекиттин ордуна хэштег белгисин жазып туруп колдоно турган болсом, бул дагы деле ошол өзүнүн эффектин алып калмак. Бирок, достор, чыныгы проекттерди жасап жатканда ID-лерди колдонуу көп сунушталбайт. Анткени биз билебиз, ID-ни окшош аталыштагы бир гана ID баракчага бериле алат. Ошондуктан биз мындай арканды алдыга таштап, көрөгөч болуп, программада боло турган кийинки мындай өзгөрүүлөрдү алдын алып, дайыма класстарды колдонгонубуз оң болот. Анткени бизде кайсы бир стиль боло турган болсо, кийин баракчабызга жаңы блоктор, тексттер келип,
ошол блок тексттерге биз мисалы CSS'те жазып өткөн мындайча айтканда мурунку мындайча айтканда колубуздагы стилдерди колдонуу талап кылынса, биз классты колдонсок ыңгайлуу да, анткени биз билебиз окшош аттагы класстарды биз бир нече элементке баракчанын ичинде бере алабыз. Ошондуктан бул ID'лерди, мисалы author деген ID жана copyright деген ID'ни сиздерге мисал катары эле көрсөттүк. Ошондуктан кийинки сабактарда дегеле дайыма класстарды колдонгон мындайча дурус болуп эсептелинет. Достор, дагы айта кете турчу нерсе, биз класстарга же болбосо ID-лерге аталыш берип жатканда, ошол ID бир нече сөздөн тура турган болсо, мисалы, ошол жерде related author деген класстын аталышы, бул эки сөздөн туруп атат. Эки сөздөн же бирден көп же болсо эки же андан көп сөздөн куралган класстын аталыштарын же ID-нин аталыштарын биз дайыма ушундай сызыкча менен бөлөбүз. Бул конвенция деп аталат, ушундай макулдашууда. Андан кийин, достор, дагы кийинки суроо, биз мисалы бул жакта параграфтарды, параграфка тиешелүү болгон, мисалы, 7-чи саптагы бул 1-чи стилдөө, андан кийин 30-чы сапта башталгандагы 2-чи стилдөө турат, андан кийин ошол author, copyright, related author деген нерселер дагы булар параграфты стилдей турган стилдер да. Анан силерде суроо пайда болушу мүмкүн, кайсы учурда, кайсы стиль, кайсы учурда, кайсы параграфка мындайча айтканда колдонулат. Эми ID класстарды билебиз, ошол бул аталган нерселер, мисалы, бул author деген нерсе ID барабар author деген элементке эле колдонулат, copyright болсо, copyright барабар ID барабар copyright деген HTML элементке колдонулат, related болсо, related author болсо, класс барабар related author деген элементке колдонулат. Бирок андан сырткары дагы ушул үстүдөгү элемент, мындайча айтканда стилдер дагы ушул бардык элементтерге колдонулуп жатат. Бул абдан маанилүү тема, жана бир аз чоңураак тема, ошондуктан ушул нерсени биз кийинки сабакта өзүнчө видеодо талкуу кылып карап өтмөкчүбүз, достор. Кыскасы, достор, корутундулай кетсек, биз сиздер менен элементтерди атоонун эки ыкмасын үйрөндүк. Биринчиси ID атрибут аркылуу. ID атрибутунун мындайча айтканда эң өзгөчөлүктөрүнүн бири, биз аны окшош мындайча айтканда кайсы бир ID-ни бир гана жолу бере алат экенбиз элементке баракчанын ичинде. Ал эми кийинки ыкма болсо бул класстар экен. Биз класстардын аталышын элементтерде бир нече жолу колдоно алат экенбиз. Жана ошол ID жана класстарга биз селектор, аларды селектор катары колдонуп, мисалы ID-нин учурунда хэштег белгисин колдонуп, класстын учурунда ушул чекит белгисин колдонуп, алардын атын жазып, аларга кайрылып, аларды стилдей алат экенбиз.